Салам достор, аты жөнүм Сыргак Абасбеков. Сорос Кыргызстан фонду тарабынан ойлонуп кемп иш чарасы боюнда өткөн экен. Июль айынын 11-нен 15-ине чейин. Мен да бул иш чарага катышып көрүүнү туура көрүп атам. Эгер сиз да катышууну туура көрсөңүз, заявканы толтуруп койсоңуз болот. Бул жерде негизги нерсе ошол коомдо кандай көйгөйлөрдү чечкиңиз келет, анан эмне үчүн сизди тандап алышыбыз керек, бул иш чарадан сиз эмнени күтөсүз деген сыяктуу суроолорго жооп бериш керек экен. Анан алгач эле кандай көйгөйлөрдү чечкиңиз келет дегенде, мындай критикалык ой жүгүртүүсү бар мыкты бир жаштардын катмарын түзүүгө жардам бергим келет. Анткени азыркы учурда билесиздер, шайлоо учурунда болобу же болбосо айыл жеринде жергиликтүү маанидеги кандайдыр бир маселелерди чечүүдө коомдук угууларда жаштардын активдүүлүгү аз. Ушул нерсени активдүү жаштардын катмарын, билимдүү, критикалык ой жүгүрткөн жаштардын катмарын түзүүсүнө мен дагы кандайдыр бир деңгээлде салым кошкум келет. Ошол эле учурда активдүү жаштар бул болсо өлкөнүн келечегин түзөт деген нерсени карманам да. Андан тышкары, мисалы ошо миграцияга агылган жаштар көп да, ички миграция, сырткы миграциянан. Ошол эле учурда ошол айыл жеринде туруп деле көп нерсени жасаса болот деген нерсени мындай чакырыктарды жасагым келет. Ошол нерсени мен социалдык түйүндөр аркылуу ошол нерсени көрсөткөнгө аракет кылам. Эмне үчүн сизди тандап алышыбыз керек дегенде, мен буга чейин Азаттык радиосу уюштурган «Пандемия мени кандай өзгөрттү» подкастына жеңүүчү болгом. Интерньюз KG тарабынан уюштурулган блогер бол долбоорунун эң алгачкы менин блогум аттуу конкурста жеңүүчү болгом. Марал радиосу уюштурган менин айылым конкурсунда эң мыкты 10дукка кирип 5-орунду алгам. Андан тышкары Салым Финанс KG уюштурган мен Кыргызстан сүйөм аттуу конкурста 1-орунду алып, Жанат резортко жолдомо утуп алган жайым бар. Бул жерден дагы мен жакшы көндүмдөрдү үйрөнөм деген ойдо ушуга катышып көрүүнү туура көрүп атам. Эгер сиздер мени тандап алган болсоңуздар, сөзсүз түрдө мындай ошол үйрөнгөн нерселеримди сөзсүз мындай алдыда колдоном деген ойдомун. Андан тышкары ал жерден эмнени күтөм? Жаңы досторду, жаңы чөйрөнү, жаңы көндүмдөрдү, мисалы деген видео монтаждарды кантип жасайт, медиа жаатта канткенде салым кошо алабыз, айыл жеринде туруп деле канткенде салым кошо алабыз. Ушул нерселерди мындай эксперттердин, ушул иштердин мындай усталарынан бир сабак алгым келет да. Ошол достор. Андан тышкары адам укуктары боюнча деп бул жакта айтылып атат. Ошол нерселер боюнча жаңы маалыматтарга ээ болгум келет. Айтор, мен ойлойм Кыргызстан боюнча баардык эң мыкты деген жаштар долтуруп атат болуш керек. Анан ошол 50 эң алдыңкы 50-нүн катарына кирип калууга мындай үмүт чоң. Ошол баарыбызга ийгилик.